Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Сөзүм болуп атабы? Айтайын дедим эле. Эме кыласыңар? Мен мурда Москвадан заявка таштагам, азыр билбейм. Москвадан ушмараны Москвадан таштагандар деле Кыргызстанга барып толтуруп атат деп уктум да. Көрөсүңөр да эми буйруган ошондо главный мен ссылкаларды калтырып кетем, ошого жазыласыңар. Биринчи очередь заявканы англисче болсо орусчага перевод деген жери бар, ошонун базы болуп орусча толтурасыңар. Эгер ушундай эле болбой атса, бирөө жарымдан жардам сурагыла. Толтуруп бүткөндөн кийин эмени бир 10 күндөй убакыт же азыр бир айдай, 1,5 айдай күтүп атышыптыр элдер. Жоопту көрөсүңөр да пешенеңерден. Ошол келгенден кийин мындай СМС келет да. Почтаңар туура жазгыла, негизгисичи почтаңарга келет СМС. Мынчасы күнү саат мынчада эмеге собеседованияга Телеграмдан Zoom деген приложенияны качать эт дейт, же болбосо WhatsApp аркылуу болот. Анан ошол жерден орусчаны түшүнсөңөр эле болду. Бүт нерсени айтып берет, видео слайддар болот. Ошону көрүп бүткөндөн кийин ар кимдерге өз-өзүнчө чалып эме кылат, сурайт, эмне жөнүндө болгон видео слайд, түшүндүңбү дейт. Ар нерсени сурайт, баарын так внимательно көңүл бөлүп, тынч жерде отуруп укугула. Анан бүткөндөн кийин эме кыласыңар. 1-2 сааттан кийин өзүбүз жооп жазабыз эгер өтсөңөр дейт. Кудай деп тилеп турасыңар. Эгер өткөн болсоңор жоопту жазышат негизи. Меники да добрый день сизим депчи обратно СМС келди. Поздравляем, вы успешно прошли собеседование депчи ошондой жооп келет да. Анан бир эмелерди анкетаны жиберет. Ошону болсо компьютериңер керек, компьютерге чыгарасыңар, скан кылыпчы. Компьютерден чыгарып толтуруп, туура толтурула же андай нет да деп жазбай галочка эле коесуңар. Ошону бүткөндөн кийин справка керек, соттолбогон деген справка. Бүттүгүн жазасыңар. Жазгандан кийин суроолор болот, белиң ооруйбу, оорубай деген. Оорубайт деп эле келе берген менчи. Силерди билбейм, ачыгын айтасыңар же калтпай айтасыңарбы. Толтургандан кийин кетесиң, эме скан кылып кайра обратно ошол почтага жибересиңер. Ошол собеседованияны ким өтсө силерге, ошол силердин куратор деп коет. Адамдар болот, башынан баштап этегине чейин алып бара турган. Анан ал почтага келгенден кийин, жибергенден кийин алардан бир аз убакыттан кийин акчаңар дайын болуп туруш керек да. Где-то Кыргызстан сом менен 35 000 сом деп коеюн, мындай айткандачы. Кенен боло берсинчи, жакшыбы. Фирманы жиберет. Выборго 2 фирмачы. Ар түрдүү фирмалар, ар түрдүү условиялары бүт жазылуу болот. Шашпай, мендей болупчу. Тандап, акчасына кызыкпай, мындай ден соолукту да карап, кайери выгодный ушул жагын карап, могу фирманы тандадым дейсиңер. Билбесиңер, биле турган адамдардан сурагыла, жардам кайсы фирмада жакшы деп. Тандагандан кийин, ал фирманы тандагандан кийин могуну тандадым дейсиңер. Кос номер деп коет. Кос номер болот экен, бир сандарчы эсеби. Анкетаны жиберет. Анкетаны өзүңөр толтура албасаңар, англисчечи, өзүңөр ишенбесеңер, лучше толтуруп бере турган адамдар бар. 1,5 миңден 2 миңге чейин толтуруп беришет. Меники 1,5 миңге бир бала толтуруп берди. Мен английскийим өлө деле эмес, негизи мектепте окуган боюнча базовый уровень да. Туура толтуруш керек, эгер туура эмес болуп калса, келбей калышы мүмкүн визачы, ошол кеп. Анан ошону толтургандан кийин картаңар керек болот, виза картачы. Ошондо акча болот да. Акчаңарды, фамилия, атыңар, жөнүңөр бүттүгүн, картанын номерин менен баарын указывать этсеңер, акча автоматически алынат. Алынгандан кийин сразу бир күндү тандайсыңар. Бул биометрический данный деп коет. Аны болсо загранпаспортуңар сөзсүз керек, любой мамлекетке кетип атканда билесиңер да. Загранпаспорт менен мен эски менен келдим. Жаңы эски айырмасы жок. Срок годности жакшы эле болуш керек да. Анан аны алып, Бишкекте болсоңор жагы Хаятты, кайсы бир жака барат экенсиңер. Эгер Москвада болсоңор Курская метродо. Өзү адрес келет. Кайсы бир күндү тандайсыңар. Эртелетебиз десеңер, акча төлөгүлө. Мен 2500 сом төлөп, число 1-июнда өтмөкмүн биометрический данныйды. Мен 20-майга жылдырдым. Акча төлөп жылдырдым. Силер деле акча төлөп жылдырсаңар болот. Визаны ачып берген адам жардам берет, сүйлөшсөңөр. Анан жылдыргандан кийин барып паспортуңар менен барып 5-10 мүнөттүк эле жумуш экен. Коркпой элечи. Колуңарды минтип коюп, тинтип коюп, бүттүгүн өткөндөн кийин эме кыласыңар. Ошол күндөн баштап мен Москвада 20 май өткөм.
майда тийди, ама 10-июнда тийди. Эзе мындай рабочий күндөрдү эсептейсиңер да 15 күндөй депчи. Эгер Кыргызстан, Казакстанга барып тапшырсаңар, эрте тиет деп уктум да. Москвадалар көп күтүп атышты негизичи. Ошо визаңар ачты. Визаңар колуңарга тийгенден кийин эле билет алып келе бересиңер. Кудай буюрса баардыгыңарга насип этсин ушул күнү. Жакса видеом лайк, коммент койгонду унутпагыла. Дагы видеолор көп чыгарып турам. Эгер силер колдоп турсаңар, мындай комментарий көп жазып турсаңар дегендей. Жаман сөз жазбагыла суранчы. Менин жүрөгүм назик, просто көтөрө албайм сөздү. Ыйлайм.